Bul emne деген söz? Bul emne деген söz? Davatı jabыш керек деп бирөөсү чыгып айтып атат. Ömüründe bir adamga жақшылык кылбаган бирөө чыгып эксперт болуп алып, даватты жабыш керек дейт. Даватчылардан Сирияга кетип атат. Кана факт, кана далил сеники ошондой. Аны каяктан көрдүң сен? Айтсаң эле туура чыга береби? Оозуң ушу эриндериң тишчок болуп ушундай кыймылдай берсе чыга берсе эле эсеп боло береби сеники? Алып аткан акчаң актасаң эле сеники эсеп боло береби, урматтуу бир тууганым. Sen Kırgız eline davat jabылсын деп кыянатчылык кылып атасың. Анткени биздин көпчүлүгүбүз ошол аркылуу мусулман болуп атабыз. Ошол аркылуу өзүбүздүн жолубузду таап атабыз. Sen ошондагы бизден көп көрүп, кызганып, башка бирөөнүн тыйыны менен бизди жок кылгың келип атат. Sen муну менен 17-жылдагы орустар келип бизди кубалап, о үркүндө өлүп сөөктөрүбүз терилбей калган учурда геноцидти дагы бизге жаңыртып атасың сен. Дин керек эмес, дават керек эмес деп. Ага кошулуп жолук керек эмес деп. Булар чыккынчылар Кыргыз элинин. Түрк элинин чыккынчылары, мусулмандардын чыккынчылары. Булар мекени саткындары. Анткени биз улут катары, эл катары мусулман болгондон сакталып калгандыгыбызды элдин бардыгы билет. Ата-бабабыз мусулман болуп келген. Ата-бaba ушул динди тандап алган биздики. Ошого каршы чыгып аткандар ата-бабабызга, биздин салаф салихиндерибизге кыянат кылып аткандар, тарыхты булгап аткандар, тарыхты каралап аткан адамдар деп эсептешибиз керек. Муну тарых кечирбеш керек. Ушул тарыхка жазылыш керек. Ушундай убакытта, ушундай премьер-министр, ушундай министрдин убагында мектепте жолук салынбаш керек деп чыкты. Ушундай деген бирөөлөр чыгып алып, дават жабыш керек деп айтты. Жөн эле ушундай болуп атат деп эле сүйлөп коюп, ушинтип атат туугандарым. Бул эң чоң чыккынчылык. Мамлекет мындай чыккынчыларды билиш керек. Эл журт билиш керек дайыма. Бир тиын сурабаса, башка кылбаса, акмакчылык бул деген.